Барыңыздарга салам, кымбаттуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Кыргызстандыктар музыка телеканалында кечки маанай тартуулаган Сону шоу программасы кайрадан түз эфирде. Саламатсыздарбы? Сиздердин кызматыңызда мен Руслан Адылбек болом. Барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Өздөрү билгендей эле бүгүнкү чыгарылышта жаңы клиптердин бет ашары. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кыргыз эстрада өкүлдөрүнүн жаңы эмгектерине күбө болосуздар. Ал эми дал ушул жаңы клиптерди биринчилерден болуп, эң алгачкылардан болуп, музыка телеканалынын Сону шоу программасынан көрө аласыздар. Болгону экрандан алыспай биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бүгүнкү эфирибизде жаңы клип менен ачабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, албетте өзгөчө атанын мериминдей бир инсандагы мерим төгө албайт деп айтат. Өздөрү билгендей эле Өзбекстан Республикасынын мега жылдызы Улукбек Рахматуллаевга таандык өзгөчө эң бир керемет чыгармалардын бири. Албетте бул аталарга арналган, бул атама деген чыгарма болгон. Албетте бул эми кыргыз тилинде которулуп, өзгөчө жалпы угармандарынын мындай айтканда Айгерим Расул кыздын аткаруусунда кабыл аласыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ар дайым аталар аман болсун, бар болсун, эч качан оорубасын. Тек гана бизди көрүп жаткан аталардын урматына жаңырсын. Айгерим Расул кыздын аткаруусунда атама чыгармасы. Музыка телеканалында түз эфирде Сону шоу программабыз уланууда. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы да эскерте кетели. Бүгүнкү чыгарылышта жаңы клиптердин бет ашары. Барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Өзү көрүп тургандай эле студиябыз дароо жарк эте түштү. Анткени биздин эстрадабыздын жаркын жылдызы Арсен мырза бүгүн биздин кадырлуу коногубуз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келипсиз. Кутмандуу кечиңиздер менен, жума күнүңүздөр менен. Арсен мырзаны дароо карасак, стиль башкача. Бул не деген стиль? Бул деген эми чынын айтсам 90-жылдагы стилдерге азыр кайра келип атабыз. Ошол себептен эми Блейдтин стили болуп калганбыз деп коеюн. Тамаша. Негизи өзүм баягы удобный кийинген жакшы көрөм да. Жеңил кийинген жагат. Анан эми биз баягы элдин адамы болгондон кийин, ырчы болгондон кийин жеңил кийиниш керекпиз деп ойлойм. Анан жубайыма чоң рахмат. Стилист. Эң сонун. Албетте негизинде образды карап, мындай клип дагы бир өзгөчө тартылган экен, мындай бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөр бардыгы айтып атса керек. Арсен мырзанын образы бир башкача экен, клип дагы бир өзгөчө болсо керек деп ойлоп атса керек. Чын айтканда, мындай айтканда анонсту да көрдүк. Эң сонун кадрлар. Ырга кайрыла турган болсок, ырдын аталышы "Когда ты рядом" деп аталат экен. Сөзү обону кимге таандык? Сөзү Каспер деген дос инчебиз бар, рэпер, ошого таандык. Обону болсо Айбек Замиров досум менен экөөбүз чогуу чыгарган болчубуз. Чынын айтсам, бул ырды чыгарганыбызга 1 жылдан ашып калган. Бир 2 жылга жакын да. Мен биринчи мындай экспериментальный проекттердин бири. Ошо. Чыгарып көрөлү, угармандар кандай кабыл алат деген бир чыгарып. Жок, андай эмес. Бул деген баягы мага жаккан чыгарма да. Өзүмө жаккан, өзүм каалагандай, баягы эч кандай бул жерде баягы бул ыры хит болуп кетсе деп ичиңен ойлойсуң, бирок эң биринчи максат баягы өзүмө жагыш керек болду да. Творческий подход кылалы дедик да, атайынчы. Бул чыгарма 1 жылдын жүзү болуп калды деп калдыңыз. Биринчи бул чыгарманын сөзү жаралганбы же обонубу? Биринчи обон чыккан болчу. Негизи биринчи стиль чыккан. Анан стилге мелодия чыгардык, мелодияга сөздү жаздык. Ошо менен баягы орусча ырларды көп ырдабагандан кийин баягы сиңириш керек болду. Сөздөрдү сиңирип, ошону бир аябай эле бир 2-3 айдай убакыт кетти. Андан кийин запись кылып, жазып бүткүчө мындай шашпай иштедик да, негизи. Биз мисалы бир ырды божомолдо айтканда бир 20 күн, 1 айдын ичинде бүтүрсөң, бул ырды бир жарым жылда бүтүрдүк да, шашпай. Анан көпчүлүк эстрада өкүлдөрү айтып калат, негизинде чыгарманы биринчи сөздөрүн жазып алыш керек, анан кийин обон чыгарыш керек. Обон чыгарып сөз жазган болсоң, муундар туура келбей калат дейт да. Ал эми бул чыгармада кандай? Муундары төп келип, бири-бирине жакшы эле келди же оңдолгондор көп болду? Өзү негизи мындай деп ойлойм да, баягы бардык жагы турады да. Негизи кээде мисалы сөзгө обон чыгып кетет өзү элечи. Кээде жөн эле обон чыгып кетет, обонго сөз чыгып кетет да. Кээде жөн эле стилге өзү эле обон келет да, мисалычы. Ошондой да, баягы бул ар кимдин өзүнүн подходу, мисалы. Бирок мен
биягы менен дагы бүт жагы менен иштейм да негизичи. Аранжировканы ким кылды бул чыгарма? Аранжировканы Римбой деген жигит бар. Башкача мындай өзгөчө бул башкача болсо керек. Башкача подход болду, башкача баягы кадрлар кошулду деп айтсам жаңылышпайм. Ал эми баарды аранжировка, үн жазган баардыгы дал ушул студияда. Үндү жазганды ошо Эдил Маматов деген досубуз бар. Ошол менен иштедик. Ал жактан Мирлан Ниязов деген да байкебиз бизге жардам берди. Негизи бул чыгармага мындай ойлонуп көрсөм бир 10дон ашык киши салымын кошуп баягы күчтен бериптир да. 10дон ашык адам бул чыгармага гана болгон салымы бар. Чыгарма, клип мисалы ошол. Анда келиңиз Арсен мырза, дароо образды көрүп, азыр бизди көрүп жаткан челе көрүшкөрүн баары да жаңы клипти күтүп жатса керек. Жалаң эле ыр жөнүндө сүйлөшүп кеттик да, клип жөнүндө сүйлөшпөй калдык. Азыр биринчи мындай кылалы. Биринчи клипти көрөлү, интрига алып туралы, клиптен баарын айтпай туралы. Азыр клипти көргөндөн кийин бул кайсыл жерде тартылды болду экен дегенде биз дароо жооп беребиз. Сизге мындай айтканда кезекти берейин, бизди көрүп жаткан жалпы челе көрүүчүлөргө презентация алып берсеңиз болот. Албетте, чоң рахмат дагы бир жолу. Негизи айта турган нерсе, бул чыгарма биздин жүрөктөн чыккан. Убактыбыз, баягы болгон мээнетибиз, көңүлүбүздү кетирген чыгармалардын бири. Чын жүрөгүмөн ишенем, сиздерге жагат деп. Ошол себептен баарыңыздарга жакшы көрүп, жакшы маанайда отуруңуздарды суранам. Урматтуу желе көрүүчүлөр, жаңы клиптерди биринчилерден болуп Музыка телеканалынан Сону Шоу программасынан көрө аласыздар. Ал эми биз эфирибизде улантабыз. Өзүдө көргөндөй эле Арсен мырзанын дагы клибине күбө болдук. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң мыкты деңгээлде тартылган клиптердин бири болуптур. Анан эми клип жөнүндө сүйлөшсөк, клип кайсыл жерде тартылган? Клип Стамбулда тартканбыз, Турцияда. Бул клипти биз өзү негизи январларда ошо жумуш бүткөндөн кийин үй бүлөбүз менен баягы эс алганы барып, анан ошонун ичинде баягы клип да тартып келели деген ой болуп, бияктан ошо Бек деген инибиз бар, Калыбек деген инилерибиз бар, ошолорду алып алып барганбыз да. Кичине мындай место локацияны өзгөртүп, жаңы мындай кандай десем, комфортный зонадан чыгалы дедик да. Анан чынын айтсам, буга чейин сүйлөшүп атканда бир нерсени айтам деп унутуп калыптырмын. Бул ошо клипти тартаардын алдында планыбыз аябай чоң болчу да. Биз деген баягы Турцияга барып туруп, ошол жактан жана Ари деген камераларды ошол жактан алып, арендага алып тарталы деген ойдо барганбыз да. Анан ошол жакка барып бир 2 күн локация издедик. Бүт Турцияны кыдырганда көзүмө башкача көрүндү да Турциячы. Анан кийин ошол компанияларга бардык, арилерин сүйлөшүп, оплата жагына келгенде, акча жагына келгенде аябай чоң сумманы айтып салышты. Бир 15 000, 20 000 доллар дегерейин айтып салды. Анан сразу эле кой дедик дагы, анан өзүбүздө камераларыбыз бар болчу. Ошолор менен баягы эринбей 2 күн ошол Турцияны, ошо баскан жерлерди кайра базып, эринбей тартып чыктык да. Мындай айтканда, съемка процесси, тартылуу процесси мындай айтканда 2 күн тартылыптыр. 2 күн тартылды. Клипмекерлер Кыргызстандан барган клипмекерлер. Жалпысынан эми мындай айтканда ал жерде өзүңүз анан да бир айымды көрүп атабыз да. Ал айым кыргызбы? Кайсыл жактан таптыңыздар? Биз ошол негизи барганда Турциядан эме кылганбыз да, баягы өзүнчө бир не деп коет, жарыя кылганбыз да. Биз келдик, ушундай клип тарталы деп атабыз деп, анан тааныштар аркылуу сураштырып баштадык. Анан бул клипке жубайым таап берген болчу. Ошол жакта түркменка. Жубайыңыз өзү тартылгысы келген жокпу? Сунуштап көрдүңүзбү өзүңүз, сен өзүң эле тартылбайсыңбы деп? Негизи мен сунуштаган эмесмин. Аны өзү деле тартылгысы келген эмес да. Баягы сезесиң го, негизи. Негизи өзү тартылгысы келип сизге айта албашы да мүмкүн да. Жок, андай эмес. Эми бизди баягы бири-бирибизди сезебиз деп мен ошого ишенем. Анан ошол биз издеп, анан кийин ушу Наргиза деген түркменка кыз экен. Анан жолугуп сүйлөштүк, ага дагы идеясы жакты. Биз баягы жеңил кылып тарталы дегенбиз. Атайын ошол жаңы локацияларды максимально колдонолу деп, баягы бир жерде мисалы басып жүрөсүң, тияка барасың, бияка барасың. Кызыктуу жерлер аябай көп экен негизи. Анан ошол бир жерде жүрүп, баягы жакшы көргөн адам менен вкусуң дагы окшош болушу мүмкүн. Мисалы бир жерден барып
бир нерсе жакса ага да ошол нерсе жагат, бирок кезигишпейсиң да. Таба албайсың. Таба албайсың, бири бириңди жолуга албайсың. Бирок аягында баягы кичине интрига кылып койдук. Балким жолукту дегендей кылыпчы. Балким жолукту, жолугушу мүмкүн да. Же болбосо экинчи сериясында болуп калышы мүмкүн да. Жолугушу мүмкүн да. Жолугуш мүмкүн. Анткени совпадениялар аябай көп болуп атат да. Анан өзүңүз тартылган кадрлар бул мындай айтканда Турциянын борбору, Ооба. Борбору мындай айтканда биздин аянт сыяктуу эле турбайбы? Аларча жакка барып, мисалы 12-чи микрорайон жакка бардык дегендей эле да. Кайсыл кадр тартуу оор болду сиз үчүн? Бизге негизи баягы Турция, биз как раз ошол январларда бардык да. Анан аябай февраль болуп калат ошондо. Аябай эшик суук болот да негизи. Мондай жылуу көрүнгөнү менен аябай суук болот да. Ошон үчүн көп эле кадрларды тартып атканда үшүп аттык да. Бирок ошону көрсөтпөгөнгө аракет кылып аттык. Менин оюмча ошол кыйынчылык болду да. Эң сонун анан мен ошол чыгармага жана эфирдин сырткары сүйлөшүп калган болчубуз. Когда-то рядом деп мен ушул нерсени эми козгоп жалпы кыргыз элге билип берейин да. Когда-то рядом деген бул чыгарма кимге арналган чыгарма эгерде сыр болбосо? Бул өзү негизи эми баягы жакшы көргөн адамга арнай тургандай чыгарма. Неге дегенде смыслы аябай эме да. Ошо сен жанында болгондо убакыт токтойт деп атат да. Убакыттын баары токтоп калат деп атат да. Ошол эле жөндө да бул негизичи. Эң сонун. Ал эми Арсен мырза, албетте чыгармачы ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым Сонун шоу программабыздын эшиги ар дайым ачык. Жаңы клиптерди күтөбүз. Буюрса жакында дагы пландар болсо керек, дагы клиптерди күтөбүз. Өзгөчө сонун мезгилдердин бири да келатат, кыш келатат. Кышта болгон эң сонун бир клиптерди албетте биздин музыка телеканалынан эң алгачкылардан болуп, бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө арнайбыз деп ойлойбуз. Ардактуу теле